Уркуя Салиева. Уркуя Салиева 1910-жылы Ноокат районунун кичинекей айылында туулган. Өзүнүн кыска жашоосунда ал аялдардын жана жакырлардын укугун коргоочу инсан катары атагы чыгып, бардык адамдарды эмгек жана биримдикке чакырып келген. 17 жашында ал азыркы өспүрүмдөр үчүн бейтааныш болгон коммунизм жана эмгекчилердин эркиндигинин идеяларына кызыгып, комсомолдук бөлүмүнүн катчысы болуп иштей баштайт. Совет бийлигине каршы болгон жергиликтүү байлар бул кызматка секелек кыздын келгенине кубанып, эми бул баарын жайлайт деп күтүшкөн. Бирок көрсөм, советтик феминизм бул жөн эле чача-пача эмес, олуттуу жана эрктүү иш-аракеттер экен да. Өнүгүп келе жаткан жаш инсан өзүнө көп көңүл бурдуруп, кийин күйөөсү экөө өлтүрүлгөн. Уркуя Худжум кыймылынын мүчөсү болгон. Ал кыймыл аялдардын статусун өзгөртүү, көп аял алууну, кыздарды калым үчүн күйөөгө берүүнү, аялдарды мурас катары өткөрүп берүүнү жана ала качууну жокко чыгарууга багытталган. Уркуя Салиеванын эстелиги Борбор калабыздын так ортосунда жайгашкан. Коммунизмдин идеялары заманбап баалуулуктар менен батыша албай калганына карабастан, бул айым тарыхыбызда теңдик үчүн күрөшкөн абдан маанилүү жана жаркын инсан катары калып келет.